Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта мамлекеттик иш сапарынын алкагында Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушуп, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, ошондой эле биргелешкен өз ара алаканын мындан аркы келечегин талкуулашты. Кыргызстан менен Казакстандын аймагы аркылуу товарларды тоскоолдуксуз өткөрүү үчүн чек арада логистикалык борбор түзүлөт. Бул тууралуу Нур-Султанда эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын жолугушуусунда талкууланды. Эки өлкө президенттери аталган борборду түзүү боюнча иштерди тездетүүнү сүйлөшүп, транзиттик багыттагы кызматташтык, маалымат алмашуу, биргелешкен долбоорлорду макулдашышты. Мындан тышкары Евразиялык экономикалык интеграциянын алкагында капитал, эмгек, товар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы рыногун ачуу, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чаралар боюнча иштерди бекемдөө маанилүү экендигин белгилешти. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы кармалды. Ал 1-мартта коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан жазык кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында кармалган. УКМКнын басма сөз кызматынын билдирүүсүндө экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматынын кызматкерлери кызматтык абалынан пайдаланып, жарандар менен сүйлөшүп, кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана ири өлчөмдөгү каражаттарды Кыргыз Республикасынан чыгарып кетүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурушкан. Бул мыйзамсыз иш-аракеттердин кесепетинен 2020-жылдын март айынан октябрь айына чейин Кыргыз Республикасынан 59 миллиард 500 миллион сом сыртка чыкса, ошол эле учурда салык төлөөдөн качкандардан 500 миллион сомдон ашык зыян болгон. Аталган кызматтын кызматкерлери бул мыйзам бузууларды жашыруу үчүн уюштуруучулардан 180 миллион сом өлчөмүндө пара алышкан. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, буга тиешеси бар адамдардын тизмеси такталууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2020-жылдын апрель айында Саламаттык сактоо министрлигинин ошол учурдагы жетекчилиги жана башка кызмат адамдары калидовир дарысын сатып алууда казынадан 3,5 миллион сом мыйзамсыз акча которкону аныкталганын маалымдады. Башкы көзөмөл органы билдиргендей, министрлик коронавирус менен күрөшүү үчүн дүйнөлүк банктан бөлүнгөн каражаттан дары-дармектерди, анын ичинде лапинавир, ритонавир дарысын сатып алмай болгон. Дүйнөлүк банк аталган препараттарды сатып алынуучу дарылардын тизмесинен чыгарган. Бирок ошого карабастан 2020-жылдын 13-апрелинде мекеме фарм компаниялардын бири менен калидовир препаратын мамлекеттик казынанын эсебинен сатып алган. Башкы прокуратура ал дары-дармектер медициналык мекемелерге таратылбастан министрликтин кампасында сакталып турганын кошумчалады. Прокуратура коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылоодо лапинавир, ритонавир колдонулбай турганын белгиледи. Аталган факты жазык кодексинин 320-чы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо 26 февралдан баштап онлайн форматта жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батракеева 2-мартта маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында каттоо аталган борбордун сайтында 9-апрелге чейин онлайн форматта жүргүзүлөт. Бул жылкы бүтүрүүчүлөрдү каттоо окуган жеринде жүргүзүлөт. Ал эми мурунку жылдардын бүтүрүүчүлөрү райондук, шаардык билим берүү борборлорунда катталышат.